Второе. Формат подтащила. Саламатсынарова урматтуу журналисттер, конуктор, добрый день, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции, журналисты, гости, представители пресс-всегда рад видеть вас и разрешите начать пресс-конференцию, посвященную теме. Семья Назаровых просит помочь в возвращении на родину и в расследовании в отношении него уголовного дела их сына Р.У.А. Так, участники сегодняшней пресс-конференции: Уразакунова Курманбүгү, она является чормапасы данного гражданина. Назаров Рыскельды, это папа данного гражданина. Мамбеткулова Чогун, мама это Р.У.А. И Аманат Урмат является братом Р.У.А. Так, Гембенчисовы, так, пресс-конференцию можете вести как на государственном кыргызском языке, так и на русском. Саламатсыздар. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, ККМнын башчысы Камчыбек Кыдышаевич. Ушу сиздерге кайрылуунун себеби мен өзүм тааныштыра кетейин. Нарын облусу Кочкор району Төлөк айылында болом. Мен 2004-жылы төрөлгөн Акылбек уулу Ырыскелди, Ырыскелди уулу Акылбек уулумдун 2024-жылы февраль айында Россияга кетип эле иштегени. Ошо менен Россияда иштеп жүрүп 20-майда 2024-жылы жалган жалаага кабылып балам. Ошодон камалды эле. Ошодо камалып 3-чү СИЗОго. Анан ошол СИЗОдо балам 6-7 айга чейин отурду. Биз бияктан адвокат жалдап, тияктан да бир адвокат эметип, ошентип отуруп, декабрдын 20-ларында соту болду эле. 22-23 ушундай болчу. Соту болуп 3 жылга кести эле. 3 жылга кесилип, этап менен кетип отуруп, Москванын Тыва деген жерине барып түштү эле. Ошол жерде өтө аттуу эле эмесин. Анан баянчырак бир чалуу болгон мага. Чалуу болгондон ишенген эмесмин. Контракт, паспорттун немесин, даныйларын жибериңиз, сизге акча салалы. Анан ал бул дегенден мен ишенбей, балдарыма эметип, анан да бир эметип, машиник экен дегенбиз. Андан баягы балам ошо чалып телефон менен чыгыптыр. 2-3 эле күн болуптур. Украинага согушка алып кетиптир. Контракт түстү деп. Анан мен сиздерден суранарым, урматтуу президент, урматтуу Ташиев Камчыбек, сиздерге суранарым ушу баламды мага кийгишип эметип берсеңиздер. Алып келип берсеңиздер жакшы болот эле. Жалган жала менен кетти, өстү эле. Орусчаны кыйын билчү эмес. Эми ал жерде айтылып отурса, капкаякта сөздөрдү айтып атат. Эми ал сөздөр туура эмес. Ошол мен айтып турган сөзүм, ушу жардам кылсаңыздар. Тиги өзүм дагы жайлата стресс болдум, депрессияга түштүм, оорудум. Психический больницага да чыктым мына. Жаңы жакшы болуп, кичине рас болуп калдым эле. Кайра ушундай кабарды угуп, жаман болуп атам өзүм дагы. Араң келдим, ушуга да жардам кылыңыз. Кымбаттуу айланайын журт атасы Садыр Нуркожоевич, УКМК башчысы Камчы Ташиевич айланайын. Ушу кайрылуубуздун себеби неберем жабыркап турат. Өзүм 75 жаштамын. Кочкор районунун Төлөк айылында жашайбыз, айланайын. Бийик Тоолу районунда жашайбыз. Неберем 24-жылы ушу акча каражатынан таап келем деп болбой Москвага кетти эле. Атасы болсо давление менен учетто турат, оорулуу. Энесинин жүрөгү ооруйт, учетто турат. Экөөтөң эч жерде иштебейт.
барба десе келдин баары эле барып атпайбы, кичине акча таап келип ушуларды дарылатайын деген ой менен болбой койду бала. Анан биз деле барбай эле койсо, жаш дедик, жаш. Өзү мына 19-тан 20-га жаңы эле карап атат. Айланайын Садыр Жапаров, Камчек Ташиевич, журт атасы айланайындар. Суранып атам силерден, суранып атам. Өзүм 75 жаштамын. Неберем, ушу неберемди мен дагы колума багып жүрдүм эле. Анан эне атасы өкөтөң оорулуу болуп калгандыгынан, өкөтөң учетто туруп больницага тынбай дарылангандыгынан ушу эне атасына жардам кылсын деп өздөрүнө бердим эле. Айланайын Садыр Жапаров, Айланайын Нуркожоевич, Кыдыршаевич, айланайындар суранам. Бала деле өзү школда окуп жүргөндө деле тентек кылган эмес, жакшы балам бар эле. Мына эл журт деле билет, болгон документтерин сот болоордо, болгон жерден алып туруп даярдап бердик элек. Мына бирөө дагы ушу баланын тентегин көрбөптүр. Тыкырайган жоош бала болчу, өтө жоош бала. Орусча тилди такыр билчү эмес. Ушу орусча тил билбегенде Москвага барбай эле койчу десек, ушул акчанын айынан кетип калды, садаган кетейиндер. Ушу балама жардам кылгыла. Жардам кылгылачы, суранам, Айланайын, суранам. Суранып атам, өзүм 75 жаштамын. Эне атасы оорулуу, Айланайындар. Жардам кылып койгула. Баламды мына 3 эле күн болду. Чалуу менен, видео менен көрүштүк, Айланайын. Көрүшсөк ошо бала өзү айтып атат, мени деген аябай кыйнашты дейт. Кыйнап туруп кол койдурду деп атат. Азыр ошол жерде учебкага, согушка алып кетиш үчүн учебкада өтүп атыптыр. Уже 15 күн болуп калыптыр. Айланайындар, суроо өтүп кетелекте, жардамыңарды аябагыла, жардам кылгыла. Суранам, менде деле энеңер бар, Айланайындар. Жардам кылып койгула ушуга. Өзү деле жоош момураган бала болчу, ушуну көрчү деле бала эмес эле. Жалган жалаа кылды, жалган жалаа менен ушундай ишке барып атат, алдыңа кетейиндер. Журт атасыңар, жардам кылгыла. Жардам күтөм. Өзүм 75 жаштамын мына. Ушу неберем жаш. Азыр 10 күнүнүн бир күнү ачыл элек. 19-тан 20-га жаңы карап атат. Жап жаш бала. Бир тентеги жок, хулиганы жок эле жүргөн татынакай балам эле жалган жалаа менен кетип атат. Эми ушу кенедей жаш балам эми согушка барса не болот? Айланайындар, жардам кылгыла. Урматтуу журт атасы, акыркы айтарым, журт атасы, элдин атасы Садыр Нуркожоевич, ККМК башчысы Ташиев, Кыдыршаевич, Айланайындар, суранам, жардам кылгыла, суранып атам, алдыңа кетейиндер. Эне атасы өкөтөң оорулуу, энесинин жүрөгү ооруйт, учетто турат. Атасынын давлениеси бар. Мына быйыл жайлата психиатрический больницага жатып, дарыланып жаңы эле чыкты эле, кайра минтип солкулдап турат. Жардамыңарды аябагыла, аябай суранам. Айланайындар, аябай суранам, ушу жардам берип койгула. Жұрт башы, мен да сөзді жақсы түсініп сөйлей білмеймін да. Жардам беріп қойғылаймын. Суран. Балаң кандай, балаңды тарбияладым эле деп кичине. Саламатсыздарбы? 2024 жылы февраль айында ошо инибиз Москвага барган. Мен алда Москвада болчумун, чогуу иштеп жүрчүбүз. 2024 жылы май айында ошол кырсык болуп, 16 майда ошол жерден кармап кеткен. Инибизди бейгүнөө эле, күнөөсү жок эле. Күнөөсү жок, ошол СИЗОдо соту болбой, дагана далилденбей 7 айдан ашык жатты. Ал жалган жалаа менен кармалып, 7 айдан кийин декабрдын аягында ошо соту болуп 3 жылга кесилген. 3 жылга кесилгенден кийин ошо этап менен кетип, город Россиянын город Тывасына барып, ошо 6-чы колонияда жазасын өтөп аткан. Акыркы убактарда ошол через приложение аркылуу кат алышып, жазышып турчубуз, чалышып. Ошо акыркы күнү, ошо воскресенье күнү мага кат келиптир болчу, ушундай служба өтүп атат, 11 күн болду, службасын өтүп атканына 1 ай ошол жерде учебкада болот экен. Учебкада болгондон кийин 1 айдан кийин ошо согушка кетет, контракты түзүлдү депчи. Сиздерден суранарыбыз ошол инибизди жалган жалаа менен кармалган, бул эч кандай далилденген эмес, ошо күнөөсү жоктугунан ушул жерге чейин келип, ар бириңиздерге кайрылып атабыз.
ошо инибизди Кыргызстанга контрагын жокко чыгарып Кыргызстанга которуп бериңиздерди суранат элек. Если күнөөсү болсо жазасын ушул жерден деле алат. Чоң рахмат. Инибиске коюлган статья 130 статья болчу. Биринчи часть бул магазинден кечинде саат биздин ошо жашап аткан жерде магазин бар болчу. Ошол жерден бир аял менен мас аялы менен уруша кетип, сигарет сурап келип, ошол жерде мас аялы менен уруша кетип, ал аялды түртүп жиберген экен бул бала. Ал жерден магазинчи аралаштырып коюп эле кетип калып, ал аял 2-3 күндөн кийин кайра заявление жазып, попытка на изнасилование деп жазган болду эле. Ошентип ошол 130 статья биринчи беренеси менен ошо кармалган болчу. Бирок күнөөсүн видеокамералардан да көргөн болчубуз биз. Ал жерде эч кандай нерсе болгон эмес, күнөөсүн тактаган эмес. Ал аял заявлениясын жазып коюп, 7 ай жок болду. Сочиде жүрүп алды, тиякта жүрүп алды, биякта жүрүп алды. Анан аягы акыры ошо сот өзү эле чечим чыгарып 3 жылга кесип жиберген эле. Ошол урушуп кеткен, мунун статьясы бир нече жолу алмашкан. Башында бул урулук деп, да, хулиганство менен кеткен. Бул негизи башында ошо урулук деп эметкен. 130-я, часть 1. Обращались тоже, в посольство обращались там. Да. И все. Нет, 3 күн, 4 күн мурун, да, написали заявление на этот Министерство иностранных дел, но сказали, что только через 14 дней ответ дадут. Аны алар дагы даже эмелеринде жүрөт, уговаривать эткен, маны мындай уговаривать эте албайт да, ал өзү орусча билбесе каяктан уговаривать этет. Бул чындыгында жалаа болгон да. Эми жанакы немелеринде уговаривать этилген деп жазылып жүрүптүр. Мен деле барып окуган жокмун, бирок уктум да ошол жактанчы. Мына балдар айтып атышты. Уговаривать этилген дейт. Каякта уговаривать этет, мен балам орусчаны билбесе. Ал мындай деп айтып атат, еще кыйноо болуптур. Кыйнаптыр. Өзү айтыптыр. Видео звонок менен Жашы. Мени кыйнаптын. Аябай кыйналдым. Айлам кеткендигинен кол койдум. Айлам кеткендигинен деп чалды. Видео звонок менен көрүштү, видео менен көрүштү да. Арыктап калыптыр. Аябай кыйноодон коюлуптур. Кыйнады мени. Аябай кыйнады деп ыйлап атат аядагы. Өзү жаш баламына 20-га толо элек болсо, акшым 10 күн, 1 күн ачыл элек. Жаш бала. Өзү деле жош бала болчу, андай тентең эмес бала болчу. Орусча тил билбесе, анан өнүңдү көрөйүн, жаман кылбадыбы балам. Да. Биз ошол жерден ушул статьясын коюп атканда, ошол жерде видео камера бар экен. Ошол видео камерадан көргөнбүз баарын. Биз мен баргам, ошол жерде тергөөчү да барган, ошол жердин участковый да барган. Барып көргөнбүз. Ал видеону бизге көчүрүп алууга да уруксат бербей койгон. Ал жерде деген аялды түртүп ийген видеосу бар. Ал аял кайра келип чабуу эметкенде кайра түртүп ийген видеосу бар, жыгылып түшкөн. Бул жерде алар биринчисинде ошо покушение кылып эме кылган, статья коюшкан. Экинчисинде бул урулук боюнча статья коюшкан болчу. Анан үчүнчүсүндө анан ушул 130 статьяны коюп туруп, анан кесип жиберишти да. Биз видеосун көчүрүп алып, ошо башка жактарга да кайрылалы десек, ошо видеосун бизге көргөзгөн. Мен киргем, ошол тергөөчүсү кирген, а башка кишиге көчүртпөй койгон.